Сот реформасы боюнча жыйында бүгүн жумушчу топтун 5 айлык ишинин жыйынтыгы угузулуп, 6 мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштар ортого салынды. Анда аскер сотун кайрадан түзүп, аны жалпы эле юрисдикция системасына кошуу маселеси каралды. Ошондой эле жогорку соттун чечимин карай турган пленум түзүү сунушталууда. Анын курамына 3 судья кирет. Бул боюнча башка дагы сунуштар айтылган. Бирок жумушчу топтун мүчөлөрүнө дал ушул вариант көбүрөөк жаккан. В исключительных случаях пересматривать решение коллегии. Өзгөчө жагдайларда коллегиянын чечимин кайра карап чыгууга мүмкүнчүлүк берүү жагы да сунушталды. Коллегиянын курамын 3-төн 5ке чейин көбөйтүү сунушу да айтылды. Бирок анда чечимдин сапаты аксамак. Себеби судьялар 3 эмес 5 судьянын чечими менен таанышып чыгуусу керек болмок. Ишти кароо мөөнөтү да создуктурулмак. Жогорку соттун штаттык бирдигин да көбөйтүүгө туура келмек. Бул конституцияны өзгөртүүсүз ишке ашпайт эмеспи? Буга чейин ушундай практика колдонулуп, биз күткөн натыйжа жоктугунан жоюлуп кеткен. Бирок бул сунуш иш-чаранын катышуучуларына жаккан жок. Андагы жаңы жагдайлар жаралса, ишти кайрадан карап чыгууга шарт түзүлөт деген норма талаш пикирлерди жаратты. На самом деле, мне кажется, бул жаңы түзүлүп жаткан 4-чү инстанция жаңы жаңжалдардын чыгышына жол ачат. Мындай жол менен биз дагы 5-чи, 6-чы инстанцияларды ача берсек болот да. Бул прецедент жаратышы ыктымал. Анын үстүнө бул соттордун үстүнөн дагы көбүрөөк көзөмөл жүргүзүүгө алып келет. Соттук корпусту көз карандысыздыгынан ажыратууну дагы бир тепкичи деп койсок болот. Анын курамын ошол эле судьялар түзөт да. Кайрадан эски советтик ыкмага кайтып жатабыз биз. Ошондой эле арачылар сотун киргизүү пландалууда. Бул институт мындан 15 жыл мурда эле киргизилиши керек болчу дешет жумушчу топтун өкүлдөрү. Андыктан кыйла кечигиптербиз. Бирок анын курамын 9 адамдан 2ге кыскартуу сунушу эксперттердин күмөн саноосун жаратты. Бул өз алдынча өкүм чыгарууга жарай турган институт болушу керек. 2 адамдан турган команда мындай вазифаны аткара алабы деген суроо туулат. Анын үстүнө алар судьяларды коргой аларына ишенгендер аз. жана 2005-жылы деген ошол жогорку сотту деген басып калышкан, ошондой захват болуп атат, элдер деген нааразы болуп атат деп. Ошон үчүн бул жерде мен айтат элем, мен негизи мен үчүн түшүнүксүз ошол сот приставдардын институту кандай иштейт, ошолор кантип сотту коргой алат. Сот деген принципиалдуу, анан кийин акыйкат менен, адилеттик чечим менен өзүн коргой алат. Бизге канча адамдар кайрылып атат. 10 жылдан, 15 жылдан, 5 жылдан ошо басып жүрүп тиги акча берип буга акча берип канча акчанын баарын тең булар коротуп атып, аягына дейин эч кандай чечим кабыл кайрадан кетирип, кайрадан биринчи инстанцияга жиберген. Ошонун баарын элдер көрүп деген, анан кийин баягы ачуусу келип атат да. Андан тышкары сунушталып жаткан документтер соттордун билим деңгээлин жогорулатууга багытталган. Алсак судьяларды өз квалификациясын сөзсүз жогорулатууга милдеттендирүү жагы каралган. Ошондой эле президенттин жарлыгы менен жергиликтүү сотторго талапкерлерди судьяларды окутуу борборунун базасында мектеп түзүп окутуу жагы каралган. Ал эми жогорку соттун судьялыгына талапкерлерден 5 жылдык стажы болууга тийиш деген талапты алып салуу каралууда. Предполагается, что Верховный суд будет как кассационный суд. Жогорку сот кассациялык орган болоору болжолдонууда. Ал төмөнкү инстанциядагы нормалардын туура колдонулгандыгы боюнча арыздаттанууларды карап калат. Андыктан анын курамына практика адвокаттарды, прокурорлорду жана окумуштууларды киргизүү зарылдыгы келип чыкты. Анын үстүнө мындай талап коюу коррупцияны жоюу максатында сотторду кайра тандоо зарыл деген сунушка да каршы келет деп жатышат. Жаңы иштелип чыккан документтер бүгүн эркин талкууланды. Анда бардык сунуштар жана сын пикирлер айтылды. Эми бул долбоорлор коомдук талкуудан өтүп, жогорку кеңешке жөнөтүлөт. Анда да 3 окууда каралып, акыркы чекитти президент коет. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.